Депутатсыздар да, туурабы? Жок. Мурунку депутаттар азыр депутат эмеспи? Дан албайт. Бул өтө умный киши. Колубуздан албайт. Жалган эмес. Келсе келе рекетти баштадык аялдар. Не үчүн ошону айтып? Садыр Жапаровтан деле каттар келип атат, үйгө барсаң азыр кат ошончо. Садырдан деле Ташиевтен келген каттар деле бар үйдө. Папа досум, сиз чыгылбагыла деп эле койдум. Болду ошол эле мен үйүмсүн. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Бүгүн мени мына өзгөндүн жылы алды деген айылынан бир нече аял кайра телефон чалып атып, анан чакыртып алышкан. Булардын ушул датыбыз абдан көп деп атат, арманыбыз абдан көп, баарын айтабыз деп атат четинен. Эмнени айтышат? Мен билбейм. Азыр өзүңүздөр көп болуңуздар, жүрүңүздөр. Биз чакырганыбыз себеби мына ушу Жылалды айыл өкмөтүндө чек турак жай боюнча себеп элге текши берилбей калды. Жалаң эле байлар колунда барлар эле алды дагы карапайым элдер калып кетти. Муну айтып Акча бербей койсоңуздар керек. Акча бербей койду. Ставкасы 100 миң, 150 миң. 100 миң, 150 миң. Мына айткандар бер. Кимден сурады? Айт. Айыл өкмөт ушул жерде экен. Акча бергенге. Ана айыл өкмөт деп аткан. Ой, аксакал. Мына сиздин эмеңизге аябай даттанып атышат. Кандай? Сиз окшойт айыл өкмөт. Бул 100 миң, 150 миңден акча алды. Барды жабы. Ошону өздөрүн айтыңызчы мына. Жок, азыр чогулуш кылып айтып. Ошону мына камерага айтып бериңиздерчи. Жок, жалган. Кана фактыңа. Кана фактыңа. Менден алган акчаңызды колуңуздан берген акчаны тан албай атпайсызбы? 2000 айтсаңыз мына айтып атат. Бул 100 миң бердим деп атат. Жок, сен канча бердиң эле? Мен Бекиев Анарканмын. Жок, канча? Мен айылдын тургунумун. Канча дейсиз? 2010-жылы ушул жерге ишке келгенизде комиссия келип калды. 10 миң акча алгансыз. 10 миңди тан албай атасыз. Сиз дагы ким берди? Кана. Мына 200 миң берди. Мен 200 жаштар алдым, 200 миң бердим. Гүлмира жеңге. Кандай факт болсун, сиз аласыз. Кандай шарт? Колубуздан албайт. Бул өтө умный киши. Колубуздан албайт. Кантип берди? Посредник аркылуу алат. Аял киши кирбесин, эркек киши. Ким аркылуу? Мен Акматка бердиңизби? Ташматка, Айгүлгө бердиңизби? ким через кого-то. Ошону айтпайсызбы ошону? Ким Айгүлгө бердиңизби? Канча? Жанарага бердиңизби? Мен мындай да. Бардырына жер жетпейт да. Ооба, билем. Аны эми ушу капа болгондор жөнүнө жала кылып атат. Мен моральный жөндөн жөн сүйлөгөндөй болуп атат. А сиз жөндөн жөн эле алып койгондой болуп атасыз. Кимге эмнени ишеништир билбейсиз. Bir adam мисалы азыр кимге али кылсам мен миллион сом берем. Жок, буга эмес, ошол баягы сиздин балким сиздин атыңызды сатып аткандыр. Эч кандай саткан Ким эмес. айтпайсыңар, бир адамдын атын айткыла. Сиз ким аркылуу? Жок, сиз жок. Макул, сиз ким аркылуу алган? Мен сага жооп Ким берем. аркылуу? Айтпайсызбы ким аркылуу? Айта албайм. Неге айтпайсыз? Андан неге азыр? Мойнуна албайт. Эжеке, мындай да. Мына Бул мындай болуп атат. Мына бергенибиз үчүн кимге посредник аркылуу бергенбиз. Ал посредниктин атын айтпайсызбы? Мен айтып коеюн деп отурсаңыз, ал посредникке бул уже чалып, мен сенден алган жокмун, өзүң чеч деп атат. Макул, Ал ошондой өзү чечкен адам мен сенден алган жокмун деп мага айтып атат. Атын айтып койчу ким? Рыспай деген киши, Ормонов улуктун күйөө баласы Рыспай деген киши. Бул баягы жогорку кеңештин депутаты. Ооба. Сиз кимге бергенсиз акча? Мен акча берген жокмун. Акча берейин деп неме алды? Чек бар деп берген. Сиз акча бердиңизби? Yo men bergenmin alганмын кайра. Kimge berip kimden aldınız? Özüne verip alganmın. Kimden özüne? Azır kaylı okmadı. Bergenmin de. O az kişi çok al kişi. Ana hazır ölüp kaldı o. Yok böyle çok. Bunday olur. Men Cumabay Varzıkamın. Şu çek berilip atat degenden başlap gelem ukam. Gelsem bir ayda gel, 10 günde gel, 2 günde gel, erten çeçilet, bir gün çeçilet. Başkasına berip atat. Oşonda dele mayli berem dep bir yerden çekti görgötsө alat ele oşa pulun berip bere turgan. Gele verdim, anan tecavüz oldu, video ötkürdüm, kaynem ötüp gitti. 40 ötkürdüm ukam kolumda yok. Anan gün gelsem mama teke ortamçı oldu bu şey bak emesi. Kaççısı niyesi ona töragası. Ana sen çıkırıp at dedi Rıspay dedi. Anan keyin bop turdu, anan 40 ötkürüp alıp geldim. Kaysı жылы? Ошеле geçen bir cuma ötüp kaldı gelgenim. Anan Rıspay girsem girsenin kagazın özgün var pütürüp gel rahatga girsen pütürüp ber dedi. Bardım
Ошо катчысы. Көчсүзтөргө бардым, 200 менен справка алдым, чеги жок балдарына деген. Андан келип, пожарный аркасына келдим, аркемеге. Андан алдым, 2 этажга чыктым, 500 сом пулум кетти, келдим. Келсем рахаты ошо катчысы алды дагы, арыз менен колума коюп, мен жазып койдум телефон номуруму. Өзүм чакырам деди. Чакырбады, эртеси күнү келе калдым. Чакырбай атат го деп, уже кетет Рыспай деп аткандан алып калсамбы деп. Кел Рыспайга кирип, Рыспай, эмне кыласың, эми чек бересиңби десем, мына пулуңузду растаң деди. Аны канча десем, кир мына рахатка деди катчысына. Киргиздирди. Кирсем Мамат ака отурган экен экөө багы, төрөгө экөө. Ана не канча берем десем, анысы шыбырайт, мунусу шыбырайт. Бизге эмнеге жөнөттү? Бар Рыспайга кир деди. Анан ушу айыл азыр жаш шайланган депутаттар, мына жаш бала чыгып, ушу элдин көйгөйүн угуп атышат жаштар. Анан ошол эртең эмне 7 канал келет, эмнеге чогулат дегенди угуп калды дагы. Эртең дагы былжырап жүрбөгүлө Денис деген баланы чакырып деди. Мен Денисти билбейм дедим эч кимди. Мен жөн эле чек алам деп жүрөм деп сурасам, кайры Рыспай кирип, Рыспай канча берем дедим. Тыйыным жок, 50 000 көтөрүп келгенден бербей койгон. Аны айттым, Рыспай эми пулум жок, 40 күн тажа өткөрдүм, 40 өткөрдүм. Эми келдим, 2 күн өткөрүп келдим, 1 күн өткөрүп. Иш нерсем жок, бир кредит алып туруп 50 000 берейин дедим. 3 баламын бирөөсүнө чек бер. Десем, жок болбойт, 100 000 тоголоп алып кел деди. Ушундай жаны менен советте кызымды чакырдым, кызым сени аркылуу алайлы, 2 жерде кредитим бар. Десем, апа, эмне кыласыз деп кыйналды эле. Эптеп кыйнасагам төлөйбүз. Жок деди, бир акаңа чек алайлы, акаңа же букаңа деп анан чакырсак, уже эмнеде чогулуш болуп атат дегенди угуп калдым. Туура келдим өзгөндөн бияка, келсем болуп аттыр, сүйлөп атып бүтөйүн деп калгам. Менде сөз бар дедим. Мага Мамат бир нан бербейт, же өкмөт бербейт ушу малга чейин. Неден корком мен дедим. Мен көйгөйүм бар дедим. Кече келсем ушинтип 100 000 алып кел деп чек бербей койду дедим. Эртеси күнү ошо 7 каналга айттым. Мына эми азыр берейин. Бересиңби чек десем жок деди. Кече келип да айттым. Кече да таркатып атат чекти. Не кыласың, бересиңби мага десем, жок эми чек калган жок сага дейт. Кандай кылыш керек? Ошо көйгөйүм менен мен ушу кайрылдым. Кече келсем 7 канал тартып аткан экен. Ошого чыгып сүйлөп бердим. Чыгын кече деди, айтың көйгөйүңүздү деди кам. Эми бул 100 000 алганы мына үймөй жүрсөңөр мен бетине коюп берип келем. Барды калгандар 100 000. Азыр токтоң. Сиз азыр сиздин акчаңызды албай коюптур деп. Албай эле, мен тоголок кылып кел деди. Эртеси күнү мындай иш болуп атпайбы? 7 каналы келди. Анан мен ага айттым. Азыр мына жерде аким келиптир, башка келиптир, сөз болду. Ошол жерде анан акимге айттыңызбы? Айттым эле, азыр биринчи Жубабаева Арзыкан дегенди. Муну карайбыз деди. Мына элдер айтышты. Ушуну карайлы, айтты өзү. Бейбечара прашка сатып, көбө сатып тирлик кылам экем, чындыгы. Анан эми кичине 3 баланы жоктон бирөөсүнө берип коюш керек да. 2ден чек алды, 3дөн чек алды, 4дөн чек алды, сатты. Бир жылкыга дагы чек алдык дегендер чаңгет, она ири суктады көрүп, башка жактан алдым, мына эл турат карапайым кам. Жалган сүйлөсөк. Азыр мына жерде тургандар демек чек ала албагандар болуш керек. Анан акча берген. Токтоң, мына акча эме кылалы, ошол акча бергендердин ишин бүтүрүп алалы баштап. Сиз бердиңизби акча? Мен үкем акча берген жокмун да. Мен келгенмин. 18 майда келип Рыспай ака деп саламатсызбы Рыспай ака деп кирсем, мен мынтип айтты, берген жокпуз. Мен 3 укам бар. 3-тен чеги жок. Мен үйүмдө квартирада отурат. Биз 10 семья отурабыз. Эми мына элдин баары билет. Мен атамам өтүп кеткен, апамам өтүп кеткен. Атам өтүп кетпей туруп келген чекке. Рыспайга келсе чек жок деп кетирилген. Эми азыр мен 18 майда келип Рыспайга саламатсызбы деп жакшына сүйлөп келсем, "Не? Сага чек жок. Кулагым кесип берем." Чык деди мени. Кулагы кесиле турган жерге ham барат. Путу сынган жерге ham барат. Мен аял кишимин, мен ооручамын өзү. Сахарым бар. Сизге бербей койду. Берген жок. Мына мен акча сурадыбы, сураган жок. Акча мен анга бербейин дагы сураган жок. Болду, жекер. Аксакал, сиз айттыңыз, мен акча бердим деп атасызбы? Бердим. Ким, Рыспайга бердиңиз? Жок, Рыспайдын бир ашынасы. Ашынасы ким ал? Ону Чырмаш деген, Токторбаев. Токторбаев Чырмаш, ал ким? Ону доктор болуп иштейт да. Айыл өкмөттөн эмне болуп иштейт ал? Не дейшеси бар? Жок, айыл өкмөтүнүн ашына экен да кандайдыр. Мен досу. Сизге чек берем деди да. Анан кадамдап туруп 2 чекти кадамдап берди. 120 миңди колуна бердим. Ал жаны жокту кылып, балаңа бердим, балаң апарып өкмөткө берди, ушинтип коюп атат. Сиздин балаңызга бердим дейби? Ооба. Балаңыз эмне дейт? Балам бир жош өнөбүдө балам Рыспайга бердим дейт.
Үріспай берген жоқ дейді. 120. Азырдың айтып отпай ошондой деп. Мен ама Чырмаштың қолына бергенмін. 82 жастамын, мен жалған сөйлегенді қаламын. Балаңызға бирок кайтарып берип койдум деп атыптыр да, балаңыз эмне дейт? Жоқ, балам қайтарған жоқ. Алғанмын дейді, анан есімде жоқ дейді да. Кандай балаңыз алганмын десе? Жоқ, балам бердім деді. Балам бердім деді. Үріспай есімінде жоқ дейді да. Үріспай есімде жоқ да. Үріспай айыл өкмөтүңүздөр. Бая кызыл киши, бет кызыл киши. Şu екі чегім бар эле, екі чегімді бір байдың баласына, көп жылдан бері лес кызын директор болғанның баласына сатып беришти. Архитектор менен айыл башчы. Bir 2 milyon 3 milyon pul alıp satып берди. Жакынка жерден берген болчу. Ошо алып берип койду екі чегимди. Мен bir 4 yıl 5 yıl taşın terip, make kep, su koyup жүрген жерimi 5 yılın algan жерimi алып берип койду. Токтомоңуз, документтериңиз барбы? Жок. Анда кантип сиздин жериңиз болот ал? Сизге бербептир да, ал жөн эле барып туруп, мына жер сеники деп койгон экен да анда. Ошондой да анан кадамдады да. Кадамдап коюп. Ана сиз ошого ишенип анан жанагы мунун баягы паспорту гана, кагазы гана дебедиңизби? Бу жердин дагы кагазы болот да. Андай дебедим да. Жүрө бердиңиз ишенип. Ооба, ишенип эле маке кеп. Мен жерим экен деп жүрө бердиңиз. Жүрө бердим. Эки чекти ошо менди чекедемин да. Бирөөдө айтпай туруп эле жана байдын баласына берип коюптур. Лескоздун директорунун баласына. Лескоздун директору. Түшүндүк. Сиз аты жөнүңүз кандай эле? Мен Султаналиева Букадича. Мен 5-6 чакырылыштын депутаты болгом. Азыр да депутатмын. Айылдык кеңештин. Айылдык кеңештин. Бул жер өзү 2010-жылы берилген да. Бул кайсы жер жөнүндө сөз болуп атат? Мен Красный Жылалды айыл өкмөтүндөгү Жылалды, Красный Маяк айылындагы жерди айтып атам да. Бизде бак бар болчу. Жок, токтоп туруң азыр. Ушул жерде мындай кылалы, сиз анда моңолорго караганда түшүнөсүз. Бул азыр жерлерге мораторий коюлган эле. Жер берилбейт азыр. Демек, анан анча-мынча жанагы трансформация кылдырып, эптеп, аз-аздан бөлдүрүп келип атышат. Ошондой жерби бул? Бул өзү муну 10 жыл мурун биздин Красный Маяктагы бак бергенде 10 жыл мурун. Элди басып кылып эле, документ турлагансыздар. Документ турлаган эмеспиз. Жөнөкөй эле самозахват деп туруп эле берген дагы, бирок анда акча алган да. Мисалга менин күйөөмдүн 10 баласы. Ким алган аны акчаны? Азыркы айыл өкмөт? Ооба, биз мисалга ошол 2010-жылы 30 000 акча берип 3 чек алганбыз. Менин күйөөмдүн 10 баласы бар. Балдардын баары азыр талаада жүрөт, бирөөнүн да чеги жок да. Анан ошол 10 жыл мурун чекти алып, алма кылдык, терек эктик, баардыгы ишке жараганда кече дагы кайра ол жерди башка адамдарга сатып ийип атат. Себеби биз ошо мезгилде неме менен пандемия убагында биз экөөбүз тең больницага жатып калганбыз да. Келсек сатып ийиптир, биздин жердин баардыгы башка бирөөгө кетип калды. Бирок ага чейин сиздер ошо самозахват кылды деп 10 жыл мурун баардыгы ошондо самозахват кылып алган да. Макул, ошондо сиздер дагы самозахват кылыпсыздар, макул. Анан кийин аны иштетип жүрүпсүздөр 10 жылдан бери. Анан бакты өстүрүпсүздөр. Бирок жанагы аксакалдан көрө кичине сабаттуураак экенсиз. Ошо жогунан. Менин сабаттуу, адилет жогорку билимдүү. Макул. Анан бул жердин кагазын жок дегенде сиздер сурап койбой элеңиздер аны ошондо. Жок, ал бул неме дейт да, трансформация боло элек келгенде кылып беребиз деп ушинтип алдап жүрүшкөн да бизде. Трансформация качан болуптур? Бул 2020-жылы 3-июнда деп атат да. Июнда 1 жыл болду буга болгончу. Анан 15 күндүн ичинде эле 50 000, 100 000, 80 000ден сатып ийип атат да мынча. Биз ошо мезгилде больницада жатып калдык. Келгенден дагы карантинде болуп калдык. Келсек жер жок болуп калды бизге. Анан бул дагы бир, бул өзүбүздүн чек боюнча анан мен революцияңыздар сиздер да урдатып жүрүпсүздөр да. Захватты кылыпсыздар. Мына жерде неме да? Bizde ошондой революцияны башкалар кылат, башкалар урдап кетет. Дордой базарынын артында 6 гектар 13 соток жер бар болчу да. Бизде ошону айыл өкмөт мына депутаттардан чечим чыгартып алган. Мурун муну Надырбек Каримов иштетип жүргөн экен да. Анан кийин ушуну чечим чыгарып берсеңер, биз өзүбүз Надырбек Каримов баягы өзгөндөгү депутат. Жогорку кеңештин депутаты. Ошондон алалы биз өзүбүзгө иштетели деп бизден чечим чыгартып алган. Токтоң, азыр ушул жерди жакшыраак айтып бериң. Бул кайсыл жер? Анан Надырбек Каримовдун эмне тиешеси бар азыр? Бул өзү ошо киши иштетип жүргөн экен. Сена базарынын жери деди, ушундай болду. В общем, бизге ошол жерди биз өзүбүзгө алалы деп, анан бизден чечим неме чыгарттырып алган да. Токтоң. Мына токтоң. Азыр бул сена косбу, сена база, чөп база дейли, от база, тойт база. Тойт базанын жери бар.
ал жер Жылалды айыл өкмөтүнө карайт. Бирок аны баягы шаардын тургуну, шаардын өзгөн шаарынын мурунку мэри, Жогорку кеңештин мурунку депутаты жанагы Надырбек Каримов иштетип жүргөн. Азыр дагы иштетип атат. Жок, азыр биз алганбыз. Муну 3 жыл мурун алганбыз. Алып туруп айыл өкмөттүн баласын алдыңыздар. Айыл өкмөттүн баласына токтом чыгарганбыз. Анан кийин чыгарып берген. Биз колдогонбуз аны. Канча гектар жер? 6 гектар 13 сотук жер. Анан кийин ошону биздин айылдагы тургун ушу Жылалды айыл өкмөтүнө караштуу элдерге бербей эле жалаң башка адамдарга сатып ийген да. Мына азыр эсекем чоң айыл болуп калган. Мына Дордой базарынын артындагы жер. Жалаң башка адамдарга. Бир дагы биздин Дордой базарынын мына арт тарабында. Жок, мына жол менен кетип атканда наркы мал базар тарабындагы же арты? Мал базар тарабында. Ошого улай, мына жолду бойлоп кетип атканда ошого улай турган жер. Ал арт жагында, Дордой базарынын арт жагы. Токтоң, мына жол. Мына мен азыр өзүңгө карап кетип атканда мен сол жагымда Дордой базары. Анан дагы бир аз жүргөндөгү эле жериби, же болбосо такыр арт жагы? Арт жагында, мал базар жакта. Сен бир аз жүргөндөгү эле жер. Бир аз жүргөндөгү эле ошол Дордойго катарлаштырган жерби? Демек ал жерди муниципалдык базар кылабыз дешип атты. Артында бүт чек, ошонун арты бүт баары чек болуп кеткен азыр. Бардыгын башка адамдарга берген. Ошол муниципалдык базар кылабыз деп аткан жер Дордойдон жок, Дордой базар турат, мен түшүнүп атам. Андан сырткары дагы 9 гектар жер жанагы муниципалдык базар болот деп атышкан экен. Бирок сатылып кетти деп азыр базар кыла албай турушат. Ошол жер. Ал Дордой базарына карабайт. Жок, мен аны түшүнүп атам. Дордойго карабайт. Дордойдон нары муниципалдык кылабыз деп өзүнчө дагы жер бөлгөн эле 9 гектар. Бул башка, бу башка. Башкабы? Ошону бүт башка адамдарга берилип кеткен. Эгер ошону дагы биздин өзүбүздүн өкмөттө жашаган адамдарга бергенде кыйла адамдар жер менен камсыз болуп калат болчу. Айыл өкмөттө канча адам бар азыр жерге муктаж кезекте турган? Көп да. Мына мисалга биз ошентип көп дегенде 10 000 адамбы, 5 000 бе, 2 000 бе? 15-20 адам бар. 20-30 адам бар. 20-30 адам. Байлар колунда акчасы барлар алып койду. Кен багылда калып кетти да. Жок, анда сиздерде жакшы экен, 30 адам чекке муктаж болсо, наркы жактарда 2000-3000 деп турат да. Биздин айыл уккан жок ал. Азыр берге келет болчу болсо. Азыр келет да, бүгүн келе албай калышты да, бул. Келе албай калышты. Эч ким мен азыр мына жердеги силерди эсептеп аткан жокмун. Жерге карапайымдар албай калышты, чектерчи. Мен аны байлар алып калышты. Мен түшүнүп атам аны. Мен билейин дегеним мына эже 60-тан көбүрөөк. Мен билейин дегеним мына эже депутат экен. Бул кишинин маалыматы бар окшойт. Каттоодо турган, кезекке турган, катталган адамдардын саны канча деп атам жерге муктаж. Мен азыр мен айтып атам 10 баласы бар, 3 уулу талалап жүрөт, ошонун бирөө гана чек алды азыр. Экөө чекке азыр муктаж мен. Ошондо бир 1000 адам чыгабы, же 2000 адам? 500 чыгат, 500. Мисалы менде де бардыгын турам, матадоночкамында чегим жок, бир бөйрөгүм жок. Апамдардын карамагынан да менчи чек бериңиз спайка деп барсам, чек жок деди. Анан эмне кылайын спайка десем 100 000 деди. Мен ал үйдөгүлөрүнө чек алайын деп барсам, кредит алайын десем үйдөгүлөр урушу, сен жиндисиңби, сен кыршаңан кетпедиңби деди. Сен өзүң бир бөйрөгүң жок болсо каякта иш кыласың деди. Сен өзүң мен атам ушул жер карабал болуп иштеген да, өтүп кеткен. Атам 100 деп деле берсе болот. Жеңемин деле үй неме чеги жок. Бир акамынчы, бир акам чек алды. Алып ал 5-6 жылдан балалуу болду. Балалуу болуп 5-6 баласы менен эмне зор калды. Макул, азыр мен түшүндүм. Бул жерде мындай маселени эми оңой деп айтпайм, бирок жөнөкөй жол менен чечсе болбойбу? Мисалы бир жыйын кылып, жалпы жыйын кылып. Мындай жөнөкөй мындай чогулуш кылып, мынанча адам бар экен. Мына Аскаров, Асанов, Үсөнов, Паланчиев, Пүстанчиев деп бардыгынын тизмесин атап, ошо жер алам деп каттоого тургандарды. Ошону эми мунун ичинен баягы багар көрөрү жок. Буларды өзүнчө бөлүп алалы. Буларга биринчи кезекте берели. Анан булар өтө жанагы майыптар, буларга дагы экинчи кезекте буларга берели дегендей кылып, анан мынанча жер бар деп, андан калганын анан токтоң эле. Мен аны түшүнүп атам, андай болбогон. Ошону айтып атам. Эми ошону кылса боло беле дейм. Мындай клубда ачык чогулуш кылып, бул эми мындай да. Айыл өкмөт деген ким? Айыл өкмөт сиздердин кызматкериңиздер туурабы? Ал мында калыс баарыңарга бирдей тегиз мамиле кылып, мына жер канча болсо ошону тегиз бөлүп беремин. Сиздерден түшкөн салыкты алып туруп, силерге неге муктаж болсоңор ошого бөлүп, ошолоруңарды аткарып берем деген киши да. Эми ошол киши, айтып атам, башынан айтам дагы. Жанагы кезеге жер аламын деп кезекке турган кишилердин бардыгынын тизмесин ачык мына жерге илип, анан клубка жыйын кылып, мына ошол жерде
Барыңыздардын атыңыздарды атап ошол жерде мынау жер алам деп атат, бул жер алам деп атат, бул жерди алам деп атат деп. Бирок где мындай айталы бир 1000 адам жерге муктаж болсо, а буларда бир 200 эле жери боло турган болсо, ошол 200 эле жер бар. Азыр бири-бирибиз менен тытышпайлы, урушпайлы, ушуну калыс бөлөлү, жер резина эмес, чоюп бере албаймын деп ачык эле айтып, эми ошону биз мындай кылып, муну майыптарга биринчи кезекте берели. Бир 10 майып бар экен. Муну өзүнчө бөлөлү. 190 жер калып атат. 190 жерди калган 1000 адамга бөлөбүз. Кантип бөлөбүз? Болбосо мына чучугулак кылалы, кимге туура келсе ошол алсын. Арасында кедей, байы болсун деп кылса боло эле мисалы. Ошентип бөлсө боло эле. Элдин көйгөйүн эч качан укпайт. Эгерде ишине келе турган болсоң, бир проблема менен келип сурай турган болсоң, жакшы жооп бербейт. Сразу эле эмне келдиң? Тур, мен бош эмесмин дейт. Эми кече токтоңуздар эми ушул жерден. Кече айылдык кеңештин шайлоосу болду. Бүт Кыргызстан боюнча. Ошондо ушинтип бир калысыраак сөздү айткан балдарды шайладыңыздар. Мына ушул. Эми саламатсыздар. Азыр сиздер жаңы депутатсыздар, а? Азыр жаңы депутаттардын маанайы кандай? Дагы эле ошо кишини шайлайсыңарбы? Анан эртең мага жер берсең, мен сага эртең сен айыл өкмөт кылам деп ошентип бай жеңичинен сүйлөшүп алган депутат болосуңарбы же кандай деп? Жок, бул эл менен кошо депутат. Азыр биз мынтип баштайлы, сөз баштаганда мындай баштайлы. Азыр сиздин айткан сөздөрүңүздүн баягы көп нерселерди угуп келатам да. Азыр турам да биринчи айтып берейин депчи. Бизде ошо сиз айткандай биз мурун азыр 7-чи сазыв болсо, биз 6-чы эмес 5-чи сазывга дагы биринчи депутат болгонбуз да. Анда башка жерде иштегенбиз. Анда бир жерде жумуш кылат элек, анан анда арасында болуп, анда жаш экенбиз да. Көп нерсени мындай билбей эткенбиз, аякта жумуш менен болуп, бул жердеги эмеге анчалык көңүл бурбай эле, ушундай болот экен да деп эле ошентип баштан өткөзгөн экенбиз да. Андан кийинки сазывда ушу аябай көрүнүп, уже акыркысы ушундай выпиющий айтсам болот да. Ушул орустарда айтканда выпиющий азыр ушундай чектен чыккан эмелер болуп баштады да. Азыр сиз айткандай ошол маалда биз депутат болуп турганда биз билет элек да, что ошол маалда эле жер бөлүнөт, ушундай болот деп ошол жерди боюнча айтып келет эле. Анан ошондо биз сураганбыз да, жаш болсок дагы сураганбыз, жерлер кантип берилет, эмне болуп берилет дегенде айтканда, жерлер берилсе ошо жөн эле мындай кылып билинбей калып берилбей калбайбы десе, жок деген да. Ага азыркы мына списогубуз бизге получается канча жылдан бери берилбей келе жатат. Мына биздин эми Жыландыга, Красный Маяк, башка жака прилагающий жерлерчи азыркы айылга караштуу жерлер. Ошо жерлерди айтканда келгенде биринчи 3 түрлүү комиссия түзөлөт деген. Биринчисин айткан элден деген, элдин арасынан мындай реальный мындай адамдар чыгат. Ошондон бир топ комиссия түзөлөт деген. Экинчиси депутаттардан деген бир топ комиссия түзөлөт. Үчүнчүсү деген айыл өкмөттүн ишкерлери. Анан ошолор 3 топ отурган болсо бир жерге, сиз айткандай клубка заседанияга отурган болсо, ошол жерден список болуп, анан ошо жанагы мурунку жазылып келгенди көтөрүлүп, ошонун ичине чындап кимдер муктаж болсо, ошолорду астына коюлуп, ошондой болуп берилет деген да. Жок да, андай болгон жок да. Азыр эми депутат болуп кепсиздер. Эми кандай кыласыздар? Эми мына жаңы айыл өкмөт шайлайсыздарбы же кандай кыласыздар? Же ушуну шайлайсыздар? Алла буйруп насип кылса ошо шайлайбыз. Макул, эми башканы шайладыңыздар дейли. Башкасы деле башкасыны үстүнөн бир күн текшерип прокурор келет, бир күн Фимпол келет, бир күн СМБ келет. Алар келет да бир кичине катасын табат да, анан кийин 2000-3000 долларды доолап сындырып кетет. Ошондой кылганда ал бечара айыл өкмөт эмне кылат анан? Бир жолу үйүнөн алып чыгат, уюн сатат, бир жолу коюн сатат. Анан эртеси аял айтат, сен айыл өкмөтсүңбү же жанагыларды багып жүрө бересиңби дейт. Дегенде анан эмне кылат? Анан мына жердеги бир жерди сатыш керек болот. Анан сатат. Анан сиздерге коррупционер көрүнөт. Ошондой жерде, ошондой учурда кандай кылып? Мен ойлойм да, менин оюм да, жеке менин оюм, бул айыл өкмөткөчү мындай ошондой кандай иш баштасачы өзүнө ошондой туура келет да. Эгерде бул жерде келип реально эл көрүп турган болсо, прозрачный иштеген болсо, эч кандай ошибка кылбаган болсочу, эми ошибка кылбаган бүт болбойт, бирок ошончолук чоң кылып ошибка кылбаган болсо, бул анчалык жооп бериштин деле, путун тартканда деле, мен мындай деп туруп, даже элди чыгарып аркасынан сүйлөп, азыр эл менен, мисалы үчүн, айыл өкмөт деген эмне кылат? Айыл өкмөт деген айылдагы, айыл округундагы ар бир адамдын көйгөйүн чечкени келет да, туурабы? Чечкени келип, ошонун ар биринин көйгөйүн чечип бериш керек. Бизде андай эмес да. Биз айыл өкмөтүгө, биз айтып берейин мен өзүм да кирип атам. Губернаторго киргендей киребиз да. Очередке турабыз, бар списокко жазылып коебуз. Анда дагы барып турсаң бир 20-30 адам болот. Тем более азыр жер менен, сен анын жарымын тааныйсың, жарымын тааныбайсың да, ошентип отурасың. Алардын арасынан эмне болот? Карап турупчу, уже
жанагы ненормальный эмелерин, ненормальный адамдар болсо, аларды мындай кылып список менен эме кылып, азыр сен кирбейсиң, сен кирет экенсиң. Мен аны түшүндүм. Ошондой болбош үчүн силер депутаттар, айыл өкмөттү силер иштетесиңер, силер көзөмөлдөйсүңөр, ошондо кантип иштетесиңер. Мисалы, азыр бюджеттин бөлүштүрүү боюнча отчетторду алсаңыздар болот. Бюджеттик угууну алдын ала элге баягы клубка уюштурсаңыздар болот. Ошо канча жер бар, канча кезекте турган адамдар бар, ага кандай бөлүнөт, ошону деле клубта уюштурса болбойбу? Мисалы, көбүнчө айыл өкмөттөрдүн бир шылтоосу бар. Алар мындай дейт: "Неге отчет бербейсиң?" десем, мен элге бербейм, отчетту депутатка берем дейт. А депутаттар менен 5-6 киши менен сүйлөшүп алган болот. Ошону кандай кыласыздар? Депутаттардын списогун делечи биз өзүбүз ала албадык. Ошол жердечи кайсы канча адамга берилген биз айттык биринчи келгенде элечи кирип өзүбүз депутаттардан 9 чогулдук дагы кирип ошол 9-убуз дагы жанагындай иштейбиз, мынтебиз деп келгенде сразу эле келип көтөрөбүз деп. Мурунку депутаттарга салыштырмалуу, аларды жаман демейм, бирок азыркы келгендердин мындай настрою дагы жакшы, амбициясы күчтүү да. Ошентип иштейин деп келген. Ошондо киргенде биз элементарный нерселерди сурап ала албай койдук да. Анан кийин аларды через бизге берген жок. Отчет берген жок эмес. Кирдик, бир сыйра уруштук. Анан айттык, ошо немеде бизде азыр эми элден көбүнчө келип эле элдерден түшкөн эме биздин жерлерди башка жактар алат деп атат. Сиз деле угутасыз да. Башка жактар алат, башка жактар алат. Ошо списоктор бизге айттык. Жанагындай ген план бар да, генеральный план түзүлгөн. Ошонун ар бирине алгандар айтканда мына деп фамилиясы аты жазылган. Ошону бизге көрсөтүп элсек, жок көрсөтпөйт. Эмне үчүн? Көрсөтпөсө анда силер ишеним көргөзбөй. Жок, андай болсо силерде баягы ишеним, айыл өкмөткө ишеним көргөзбөй коюу механизм бар да. Эми азыр депутаттардын эле бардыгычы, мынтип айтпайлы, депутаттар 5 кол барабар эмес да. 5 кол барабар эмес. Ошон үчүн биз азыр келген депутаттардын элечи. Азыр дагы деле ушундай болуп калышы мүмкүн да. Кайра элечи ушундай эле кишилер шайланып калышы мүмкүн да. Ага гарантия бере албайбыз. Аны мынау ак көз кара көздөр шайлап беришти да ошолорду. Булар өздөрү ошо шайлап берген үчүн. Азыр биздин айылда ушундай проблемалар бар да. Эми шайлоо деген ушундай болот экен, өтпөйт дегендер өтүп калдык. Ушундай болбойт дегендер болуп кете берет экен да ушундайчы. Даже ошо жакында эле биз ошо төрагалыкка дагы аракет кылып көрдүк эле. Ошо адамдардын ичинен өзү ошо 21 айыл өкмөт шайлоодагы акча менен коштолдубу? Акча берилдиби? Эми айыл өкмөт шайлоо эми болот да. Жок, айылдык кеңеш шайлоо. Жок, аны биз айта албайбыз. Анда эми таныш билиш агайын туугандар бар. Эми муну ошол демек эми карап тургула. Эми таныш билиш менен шайлапсыңар, куттуктайм анда. Эртең ошо таныш билиштер айыл өкмөт менен таныш билиш болуп алып, силерди таныш билиш деп эсептебей койсо эмне кыласыңар? Азыр эсептебейт. А ошону билип туруп кайра таныш билиш кылдыңарбы? Эми мына силер айтасыңар клубка деп, бизде клуб жок, бизде чайкана жок, баягында немелер жок, Жыландыда эчтеке условия жок, укам, жындана биздин жолубуз ham жок. Бар жок, жарабайт, же таза жок. Мына деңиз иштей турган адам. Айылдык кеңештердин мына азыр турганда ушулардан суралың. Эже келиң. Акчага сатылганы анык деп мына сордан суралың. Акчага сатылган. Акчага сатылган. Бекерге эч кимге берген жок. Макул, акчага сатылган. Барынан эле сурадым окшойт. Эми бардык алып алгандар келбейт экен мына жерге. Алгандардан эч ким жок. Алгандардан эч ким жок. Бар бирок ошондо сүйлөп бүтүштүбү булар? Эми канабай акча бердим дегендер бүттүңүздөрбү ошондо? Биз акча бербеген үчүн биз Сиз акча бердим дедиңиз. О, мен берип алдым. Кайтарып алдым. 7 жылда 70 миң бердим. Биринчи 10 миңден 20 миң бердим. Мен 3 балам бар, өзүнө бердим. 3 балам бар. Баягы Рыспайга. Чоң балам 4 баласы бар, кийинки балам 3 баласы бар. Биз мына өкмөттөн бир да чек ала элекпиз. Ошондо сиз азыр 7 небереңизге жер алышыңыз керек. Жок, мен бир эле чек алсам болот эле. Өзү негизи жерге муктаж 7 небереңиз барбы? Бирок бардыгы эрезеге жеткенби? Жер ала турган курактабы? Жок, алар курак, мен балдарым ала элек. Алар 40ка чыкты чоңу. Мен ошолорго бир эле чек алсак, бир балама деп неме чуркадык да. Канча балаңыз бар? 6. 6 балаңыздын бири дагы чек ала элек. Жок, чек ала элек. Биринчи ушу бактан жана захват болуп атканда, эми мен эле барып, мисалы үчүн мына жерди тартып алып эле мен цемент куя албайм да. Бул жактан кичине шама болгон үчүн барып алат. Анан ошентип захват кылып алышкан. Анан чек берилип атат экен 10 миңден дегенде, биз 2 чек алайлы деп 20 миң бергенбиз. Анан ол менен да 2-3 жыл өтүп кетти. Мына ана мына дей берет да, бул кеси орунда турбайт. Анан бир айтты, кет атам, мен жеңе 50 миң бергиле, келгенде Бишкекке кет атам деди. Келгенде сразу көрсөтүп берем деди. Анан бердик, сразу балдардан неме кылып алдык. Анан келгенден кийин канча жолу келдик, жок, анан 70 миң болду, ал ставка 100 миң экен өзү. Бизге да 30 миң бергиле деп айта албай эле бизди сүдүрөй бериптир да. Анан эмеден берем деди, бактан берем деп
бизге көрсөтө турган жерди депутатка берген экен. Депутат алыптыр деп уктук. Ошол айылдык кеңештин депутаты. Анан кайсы депутат деп деле күчүксүн сураган жокпуз. Эми депутат болсо алат да. Токтоң, ошентип жүрүп, биринчи 30 миң бердиңиздер, а? 20 миң. 20 миңди качан кандай шартта бердиңиз? О, 20 миңди көп жыл болду. Ушу келгенден кийин эле ушул кабинетке алып кирип бергенсизби? Же үйгө чакырып чай үстүндө бергенсизби? Жок, чай кылган жокпуз. Ушул жерде бергенбиз. Өзүңүз алып келип бердиңиз. Анан бактан ошол жер берилип атканда 10 миң болуп атканда бергенбиз да, ошондо канча жыл болуп кетет. Анан эми бактан ала албай калдык, боптур депутатка берипсин, эми бир жерге кыпчы бизди дагы десек, Расул деген бала бар, ошонун шалысын жерин чекке берем жеңе деди, ошодон берем деди. Шалы эгилген жер ал баягы сыз жер болот да. Сыз жер болот, эми курутуп койсоң саласың да, ошол жерге эми сүйүндүк болуптур деп. Майли Кудай жалгар берсең эле болду деп. Анан ол жерге ошентип чуркап бардык, ал бала бербей койду. Аны алып бере алган жок. Анан кийин мына Дубай дегенин тытынан бир 7-8 чек ачтык жеңе, ошодон беребиз деди. Анан айырге эми о жерден берет деп бемир алып жүрсөк, бир киши айтып калды: "Эй, силер мына Дубайдын жеринен алам деп жүрдүңөр эле го, палан түкүн алды го." Деди. Аны деп анан эртеси эле келдим: "Ырыспай, бизге ана тыттан берем дедиң эле го. Кана?" Десем, "Алган жоксузбу жеңе" дейт. Мен сенен сурап келдим го. Ошентип анан кийин ал жерде айтты, бул жерде айтты, ага деп 10 миң сом, 20 миң сом, 30 миң сом алып атты. Ошентип жалпы суммасы канча болду? 70 миң сом болду. Эми 70 миң сомду анан акыры үмүтүңүздү үздүңүз, кайра доолай баштадыңыз. Келе бердим. Ырыспай, сен сөзүңө турасыңбы? Акыры анан канча? Анан ошондо биз билбеппиз, 100 экен ставкасы. Макул, ошентип анан кийин болду. Анан акчаңызды кайтарып берем дедиңиз. Анан мен айттым: "Кой" дедим, Ырыспай, ыраазымын чегиңе. Акчамды кайтар дедиңиз. Бер акчамы дедим. Анан пешене жазганын көрөбүз эми. Десем, анан бөлүп берди. 70 миңди алдым. Анан алиге мына жерден биздин 9 гектардан жер берилди. Бак 12-15 гектар айыр берилип бүттү. Бул ушундай мынандай элдер эми ошол жерден кичине эме кылып жашаса болобу эле. Ошолорду суга жерлер бүт чекке берди да. Эгер Красноярка барсаң, каналдын үстүндө мусор төккөн жер бар, айырда чек. Каналдын үстүндө дагы чектери бар, жаш балдарга берген. Эгер олордун балдары суупга түшүп, агып өлүп калса, ким жооп берет аны? Эми дагы бир суроо. Ушунча адам баягы чекти бекерге алган эч ким жок окшойт. Баары беришкен окшойт. Берген болсо айыл өкмөтүңүздөр байыганбы мындай? Байбы? Үй жайы башкачараак? Жок, байыган. Байыган, билбейм, байыган. Бишкекте 3 этаж үйү бар. Бир домду целый жарымын сатып алган деген сөздү айтты. Тергөөдө мен ушул сөздөрдү угуп тергөөдө айттым. Сенин дедим Бишкекте заңгыраган үйлөрүң бар дедим. Мына жерде калп эле кембагал жашап атам, мен элден акча алган жокмун деп бардыгын ошентасың дедим. Ошол жерде Бишкекте үйүң бар десем, сен билесиңби деди. Мен билем дедим. Десем, ошо үйдү сен биле турган болсоң, мен ошо үйдү сага подарка кылам деди. Ошо тергөөнүн алдында айттым мен. Кол бер дедим. Эркексиңби, кол бер, мен ошо үйүңү мен тастыктап берейин десем, шарт аркага кетти. Бул таятасынын жеринде эле сатты да жердичи. Эми айыл жеринде 6 сотик эч качан мүмкүн эмес. Көт айланбай калбайбы киргенде? Каерге үй салат, каерге туалет курат. Бул 6 сотиктен кылды дагы элдердин баарына жеткирди да. Ошону 8 сотиктен бербейби? Анан жаңы онду бүткөндөр алды. Туура. Менин чалым, мен Базаркулова Кандалатмын. Мен 11-жылы адеп ар кимден чакырткан экен, палан келсин, түкүн келсин. Анан бир малда бизди да чакырыптыр. Келдик, келсек анан акча бер, ушундай чек болот деди. О малда чалым жакшы болчу. Алып келип 30 миңди о малда орок деген неме бар эле. 2011-жылы. 2011-жылы. 30 миңди ошонун колуна бериптир чалым өзү. Айыл өкмөттүн бухгалтерине, орок деген кишиге. Андан кийин дагы неме болду, мен Бишкекке кеттим, батырак акча таап кел деген, дагы 30 миңди таап Бишкекке кеттим дегенде үйүнө апарып берет. Аялынын колуна берет мен чалымчы. Азыр айыл өкмөттүн аялынын колуна. Анан кийин бул жүрөт дагы мен чек бер деп келсем, жалгыз балага чек жок деп туруп 16-жылы бул кайра бөлүп мага акчамды кайтарып берет. Жалгыз балага чек болбойт, ора болбоң деп. Кийин мынандайларды уккандан кийин кайра дагы келем мен. Мен чалым Орукжан Ырыспай, өзүң билесиң, 1-группа десем, мен айттым го, жеңе чыгып кете бериң. Чек жок деп койду. Токтоң, жалгыз балага чек бербесе, анда берилбейт десе чындап эле. Ал жалгыз бала болсо, сизге чектин эмне кереги бар? Же кызыңыз бар? Жалгыз балам бар, кыздарым бар менин, күйөөдөн ажырашкан кызым бар.
Ошолорuma керек да. Köyden ajışkan kızım var, ol neverem alır 13 yaşka çıkıp kaldı. Ol balam 3 balalı olup kaldı, жалгыз balam. Жалгыз balamın 3 balası var. Düşündüm. Sizçi? Men adım Ahmet Ali İbrahim. Ben Orukçan adamım. Benim 3 balam var. Onda hiç teke yok. Şu işim mesela bir ihtimam bile yok. Şu bizge okşayan karapayımdırga içine ayrılıp şu bir çek verip koysam burada 91. yılki balam var. Şu balam hazır Asya'da. Şu balam memiz bağırdık bir nimede tıkılıp oturarız yüzde. Şu bir çek verip koysa biz razılık. Siz hareket kılıp görmediniz mi? Soradınız mı bundan? Ayıl hükümetten? Yo sorasak erten gel bir günü geldim ne bir yıl olup gitti. Arkamızdan barul ataz bir biraz yaş bala aldığında kılıp aldık beni de. Düşündüm. Men tınarıyor. Birinci mınaқты tartıp berçanan кейін бияқ өтөр. Мен жолдошум Абдразаковго атынан айыл өкмөтүнүн шофёру Абдуллаев улан 2013-2014 жылдары март айында чек берилет булар. Мен жолдошума берет дагы, аны биз өзүбүз билбейбиз. Берет дагы кайра эле ошол жылы апрелде сатып ет, прогресс айылынан алып, ошону токтоң. Сиздин күйөөңүз айыл өкмөттүн шопуру болуп жүргөнбү? Жок. Айыл өкмөттүн шопуру. Шопуру менин күйөөмдүн атынан чек алып сатып ет. Кантип чек алып коет сиздин күйөөңүздүн атынан? Паспорту биз ошо өзүбүз билбей атабыз да, буну билбей жүргөнбүз. Былтыры пособие алуучумун да, мен жакыр үй бүлөдөнмүн, пособие алуучумун. Пособие алайын деп барсам, сиз ушундай чек алып сатыпсыз деп чыгып калды. Анан ошондон кийин ошондон бери чуркап жүрөбүз. Уланга айтсак, улан эми силер биз бир айылдан биз бир жерденбиз соттошпойлу деп. Сотко бердиңиздерби силер? Жок, ошо эми соттошпойлу деп. Анан соттошпойлу десе макул болдуңуздар? Жок, макул болгон жокпуз. Силерге биз чек берем деди. Чек берем, чек тартылат деди. Чек берем деди. Кечегиде чек тартылып атканда бардым. Улан ака чек берем дедиңиз го десем, сиздерге бере албайт да эми, себеби сиздер алып сатып жиберген болуп калдыңыздар. Эми кантип берет? Менин атыман чек бересиз дедим. Мен сиздин аялыңыздын атында, өзүңүздүн атыңызда чек бар экен дедим. Ошону мага оформление кылып, мага бересиз анда дедим. Адамга өзү өмүрүндө бир эле жолу чек берилет экен да. Мага бересиз десем, сен балдарың жашко, сен 4 балаң бар, мен 4 балам бар дедим. Бересиз дедим. Не болуп атат бул жакта? Балдарыңыз, сиз балдарыңыз жаш экен, сизге чектин кереги жок. Булар эмне дейт? Чектер 300 миңден сатылып атат деди. Мен эми 50-60 миң эл катары мен дагы берип алып алайын дедим да. Десем 300 миңден сатылып атат, сен ага алың жетпейт деди. Ошол. Топтопон ошол мыйзам бузууда таза себеп дегенде ушул жанагы могул аялдын күйөөсүнүн үстүнөн учетунан эле жерди алып туруп сатып берип атпайбы? Мен түшүнүп атам. Ошол боюнча өзүңүздөр бирөөз мындай эми акыры биз баягы мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз деп жүрөбүз го. Прокуратура деген бар, милиция деген бар. Жок, ошол жака баралы десек, туруптур чек беребиз деди да. Туруптур чек. Туруптур чек беребиз. Акымга чейин кирдим. Ушуну эле сөзүн сүйлөйт экен бар эле. Моптур карайбыз дейт. Карайбыз, беребиз, беребиз. Биз неме кылабыз деп туруп эле кайра эле жок. Анан кече келдим, чек бересиз десем, чек жок, берилбейт, бүттү чек деди. Болду, ошо менен эле токтотуп коюп атат. Калаган жериңе бар деди, бутуң жеткен жерге бар деди. Өзгөн район боюнча мафия болуп кеткен, бири-бирин кордойт. Көз иргистер, район, мынау айыл өкмөт баары жогу булар коррупция болуп кеткен. Пул менен иштешет. Бизге окшогон бечара барса, пул берсең чекти берет. Пул бербесең асманды карап, кимге келдиң? Жогол дейт. Кан биз каяка барабыз? Эми токтоп туруңуздар. Мына айылдын өзү канча кожолук бар бул айылда? Бир өкмөт берет, биз каттап. 600-700дей бар да. 700 кожолук бар. Анан канчасы таза суу менен камсыз болгон? Быйыл жакшы кылып атат баары. Быйыл гана элди алдады да, чыпа-чып жаш баланы алдагандай эле кылып койду. Огон эрдеги задвижкаларды билесиң, алар катта заводдордо немелерде турса болот эле. Ошону сатып иришип туруп, мына билекте эместе турбачы, турабамчы. Бир 30-дук, 40-дук турба койду. Жаш баланы алдагандай. Ошентип атып канча адамга суу келди? Жыландын бир жартылайында суу бар да. Жарымында суу жок. Жок. О, жогор жакта жок да ол. Токтоп калат, болбосо жок. Сен эмне чыккансың мына үйдө жок. Дагы бир көйгөй бар. Мен Татыбек Фагжигит Шарабидинович Рыспай Абдуллаевичке акча бергенбиз. Bundan 7 жыл мурун 50 миң сом акча бергенбиз. Кантип бердиңиз? Акчалай 30 миң, бир тонна арпа бергенмин, уруктук арпа. Үйүнө жеткирип бергенсиз өзүңүз? Үйүнө лично бергенмин. Үйүнө арпаны жеткирип, үйүнө киргизип бергенмин. Акчаны колуна бергенбиз.
Акчаны кантип бергенсиз? Гезитке ороп бердиңизби, салафанга салып бердиңизби? Жок, мындай эле бергенбиз. Колуна элечи. Кадимгидей кабинетинде же үйүнө алып барып? Үйүндө алат. Анан кийин Менде эле 110 миңден ошо экинчи группада майып укам бар, менингит болуп ооруган. Ошого чек алабыз деп ошого алдык эле да. Ошондон бери аны шылтайтып, буну шылтайтып бербей жүрөт. 7 жыл болду. 7 жыл мурун 7 жыл мурун 50 миң болгондо ошол бир мал алып койсом 74 болуп экен да. Ошо көйгөй бизде дагы. Азыр кетип атсам чогулуш болуп калган экен. Ошого Сиз дагы? Мен дагы 2 чек алганмын. Мындай бир барып сөгүп деле кайра доолап алып турган экенсиз. Каяктан дейсиң? Эми өкмөт экен да улум. Өкмөттүн адамына бир эле дей албайсың улум. Үйүнө бардым. Менин жеримди башка бирөөлөр баягы депутат оны баланын акасына тартып берип атат менин жеримди. Үлүштүк жеримди. Үлүш жерди. Үлүш жеримди элге тартып али документи бар, документин көтөрүп жүрсөм, кана дейт, бул орустун атында экен го документ дейт. Кийин зорго өткөрбөдүм аны улум. 210 миң бердим эле, кийин тракторум бар эле, трактор менен аны жерде жерлерин айдап, арпа экти, будай экти, ошонун акысын берген деле жок, ошого кармап калган улум 10 миңинчи. 220 миң алып келесиң менерге деди, аласың деген. 210 миң бердим, 10 миңине иштеп бердим да улум. Мынандай эле. Ошентип атып алдыңыз ана. Ошентип атып алдым, жерди алдым. Кийин бирактан берип алып жерди, аерди дагы чекчилер барып баягы казык кагып атат, берген жерине. Бул жерди мага тартып берди го, 24 сотик бериш керек эле. Мага 16 сотик чек берип туруп, берге 18 сотик эле жер берип койду улум. Да жарымы жок анын дагычы. Айта бересиң, эч ким сени укпайт улум. Ушунун алдына келип, шагыл төгүп, менин жол жакта да, жол жак меники болот экен го, алдым, мисал үчүн. Алдын келип туруп, трасанын боюна көк китеп кыла коюптур, эпчилдерчи. Качан шагыл төккөндө билип атам муну дагы. 1 миллион 600 миңге алдым улум ошо жерде. 7 сотикти коммерческий сенада алып алганмын бирөөдөн. Ошо жери мен алдыма келтирип, мен сатып алган жерге баягындай шагыл төгүрөт өкмөттүн адамы. Анан ошо сатып алган жериңизге анан бир кагаз кылып койгон белеңиз. Кагазы бар го, кызыл китебим бар го менин. Анан о кызыл сотко берсек, сотко деле барбайт бул кишичи өкмөт, Айтып атпайм. Айнанайын. Кыскасы, айыл ким бар өзү бул кишидин? Бишкекке Айсай барып келет, 15 үйдө болсо, Садыр Жапаровтан деле каттар келип атат, үйгө барсаң азыр кат ошончо. Садырдан деле Ташиевтен келген каттар деле бар үйдө. Жок. Айерге чакырат, сотко өзүм барам, баягы мен өзүм айыптуу адам болуп эле барып, бир пас отуруп кайра келебиз. Булар барбайт деле, ушул жактан эле алгындай кылып коет окшойт. Түшүнбөйсүң улум, кыскасы. Өкмөттө ошо мурунку 6-чы шайланганда да депутат болгом, ошондо башталган. Райондук бюджеттен да бөлүп берген. Ошондо канча жыл мурун башталган курулушу? Бала бакчаныкы ал деле 11-12 жыл болуп атат. 12 жылдан бери бала бакча бүт элек. Бүт элек. Китепкана Азан бүт элек зданиясы. Ошондо бузуп таштап башка баштаган, ал деле бүт элек. Бирок эмеге китепканага акча келип атат. Китепкана башчысына айлык келип атат экен да. Биз кече көрдүк да, ошончу 12 жылдан бери ошондой экен. Келе берет экен, айлык алып жей берет. Аны ким жейт экен аны? Китепкана башчысы. Китепкана башчысы жок деп атпайсызбы? Китепкана башчысы китеби каерде экен? Мына эл билесиңерби? Жок, китеп жок. Ана мына жакын кошуна жашайт билбейт. Ким ал өзү китепканачы? Каримжанов аталы. Ал мына жерден таба алабызбы ушул жерде? Жок, үй онандайрак табасыз. Бала бакча менен канча пайыз элдин канча пайызы бала бакча менен неме болгон? Бала бакча мененчи биздикилер бардыгы частный ачып койгон үчүн ушу элибиз ошо частный ачкандарга рахмат. Бу жерде Үрбүбү деген жакшы эжебиз бар, ал ачып койгон. Бу жерде дагы бир-эки адамдарыбыз бар. Частный ачкан үчүн ошо. Бирок частныйда баягы первичный немелерин берип, эл кыйналса да берип атат да, бирок 100% бала бакча менен камсыз боло элекпиз. 10 жылды болду, кана бала бакча курганы, кана жүзүрөп бала бакча жок. Биз анабул неме инки күндүн немесине алып барабыз да. Бул жерде жок жыланды. Төлөтөп калды, чын ачы керек да, жылан төлөтүчү. Ол кайсы эмнени төлөтөт? Мектеп. Ол эмесе мусорду жакшы башкарбайт. Кана колот ичи өлүп, мышыктыгы ит кетип атат. А сен келсең, туурай каналга кошулат.
Токтосоңуз кантип регион 7-канал тартып келген нерсесин чыгарбады? Бүгүн саар чыгат дедиле, чыкпады экен. Канча күн болду чыкканына, тартып кеткенине? Тартып кеткенине. Бир жума болду. Бир жумадан бери чыгарылды. Бул китепкана азыр наркысы бузулганы. Наркын не? Ал почта дейби? Мына Садыр президентибиз бир сом таппай кыйналып атат азырчы. Бюджеттерди жаба албай атат, мына элди багууда өтө кыйналып атат. Кечегиде мен өкмөт башы 12 жыл иштеген өкмөт башчыга ушунчалык жүрөгүм ооруду да, республикалык бюджет буга өгөй бала экен да. Жүрөгү оорубайт экен. Агачы баары бир экен. Мен мындайча түшүндүм. Кыргызстан буга баары бир экен да. Токтоң, мынау азыр китепкананын имараты бүтүптүр өзү. Туурабы? Эми мындай мына бүтүптүр. Буга китебин эле баягы текчеси менен китебин алып келип 5-6 стол коюп койсо китепкана да бул. Жок, ичине китеп тизиш үчүн ошол эми текчени мына жерде айылда ашар кылса деле бир 5-6 эме чыгат дейм. Болбосо эски шкафтарды алып келип коюп койсо деле болот да эми элге. Окуйм деген кирип окуй берет да. Болот эле. Кана эле. Албайт, окубайт. Жок, аны балдарга бир жакшыраак жаңы китептерди алып келип, мында көргөзүп, мына жерде окутса болот десе анан кийин окуйбу? Жок эле анан кийин балдар китепкана көчүп келбедиби? Мыналар магазин чү жерде. Өткөндө мен келсем ремонт кылып. Мындай да, бизде ушундай. Республикалык бюджетке токтосок ушундай экен. Дагы мен эми биз эми бир эле сессия өтүп кече туруктук. Бул ушу канча жылдан бери болду? 12 жылдан бери. 12 жылдан бери ушул. Бул мына айнек коюлган былтыртан бери эле. Атак мурун зданиясы курулуп эле жөн эле жаткан. Мына үстү жабылып элечи. Анан кийин китепкана кайсы жерде, кайсы бурчта турат билбейбиз аны. Эч ким билбейт. Азыр мен сизге бир нерсе айтам. Азыр кече көрдүң, сен тарттың мына. Мына Өзгөн районунун акимияты азыр мурдагы түсү жакпай калган эмес акимиятка. Азыр алар баягы сары таш менен, мрамор таш менен обшивка кылып атышат. Мен бул жакта ошол райондун мына жеринде абал ушундай экен. Мына жерде китепкана 12 жылдан бери бүтпөй атыптыр. Элдин ушунча арманы бар экен. Аларга жанагы эме керек экен. Баягы мрамор таштын ичинде отуруш керек экен. Баягы мен муну эмеге салыштырып атам да, жанагы үйдө балаң ачка отурат, сен баягы эмеге тойго алтын сепичка таап барышың керек деген маселе болду. Булардыкы эми ошол экен. Ушундай эле кишилердин жетекчилигинде жашап атасыздар азыр. Биз бул жетекчини өзү негизичи элдин арыздарын чындап чукуп чыккан болсочу бардыгы эле арыздан жүрөт. Мына эже 10 жылдан бери эле арыздан жүрөт. Бул өкмөткө эч кимдин алы жетпейт, сенин да алың жетпейт. Себеби эң негизи больной точкачы бизчи мына карапайым эл түшүнбөйт экен да. Айыл өкмөт, госрегистр, архитектураны бул жогорку кеңеш чамасы жиликтеп эле алгандай да. Бул кимдир бирөөнүн. Ошондо ким ал жогорку кеңеште? Ким билет? Ормановбу? Билбейм. Карашевпу? Мен билбейм, точно. Эми өзүңүздөрдүн эле балдарыңыздар да эми башка ким бар? Эми караса майли, барабыз жетсең майли. Сиз Миметтеден видеого ойгон жогуз дем. Сиз чыгарган жогуз дем. Эч нерсе болбойбу? Эч нерсе жок. Садыр Жапаровдун да күчү жетпейби? Садыр Жапаровду билмеймин, энди күчү жетедим, жетпейм. Ташиптин күчүчү. Жетет. Эми ошого ишенип атабыз, жетип калар эми. Ошондо биздин үмүтүбүз Садыр Жапаров менен Ташиптин үмүтүбүз бар. Ошо элди оңой деп биз үмүт кылып отурабыз. Садыр Жапаровду жазганбыз. Биз жазганбыз. Жазсаңыздар эмне болду? Эми ошондон эме күтүп атабыз. Телефондон жаздык, телефон аркылуу баягында кылып спектакторду ошондой менен жөнөтүп атабыз катар-катар. Бизди бир карап кой. Онлайн окуйсуң, ушунда жаздык. Кээ бир кишилер үйдө Садыр Жапаровдон келген каттар бар. Эми Ташиевден келген жооп каттар бар, бирок натыйжа чыкпады деп айтып атпайбы? Аны Касым ошо төштөгөн анын көйгөйүнө келбептир. Эми биз кечеден бери дагы жүгүрүп атабыз ушинтип. Биздин көйгөйүбүздү карап кой деп. Китепкананын жабылганына канча жыл болду? Көп жыл болду. 6 жыл? Билгенден иштебейт да. Биз кичинекейибизде бар. Көпкө деле окуп эме кылган эмеспи, ошо жөн эле зданиелер кармалып турат. Мунун үстүнөн акча же. Жок, мен ошондо канча жыл болду? Биз биргенден канча жыл ачылган көрүлексиз. 11-чи классты бүткөндө 97-жыл беле. 97-жыл. Остатка китептер менде калып кеткен. Ошондон бери 97 иштебейт болуш керек. Бирок ошондон бери акча келип атыптыр да бирок. Азыр деле келип атпайбы? Азыр деле келип, азыр деле болот атпайбы? Ошону алынып, ошо эмени
китепкананы постоянно бюджеттен көрөбүз да. Китепканага дайым эмне бөлүнөт. Анан биз ал жөнүндө сурап келсек эле, төрага деле, башкасы деле биз ал нерсеге киреше албай турган силердин биз эч кандай эмеңер өтпөйт дейт. Ошону буну канча жолу айтылды, ошо китепкананы бир жоюп башка нерсе кылып бербейли. Азыр мени ошол китепканачынын үйүнө апарып келбейсиздерби? Барып келбейли? Эми барсак эми бир ишти аягына чыгалы дейм мындай. Мен башка тема менен сүйлөшөм. Болду, булар менен башка Мушташ болуп катташты го. Акчага көп көмдөр ушундай кылып элди мушташып уруп атышат. Азыр мен мушташ болду. Мушташ болуп атат. Ким уруп? Мурунку депутаттар. Кана мурунку депутат? Азыркы чуркап аткан балдарга чоң чыгып атат. Эмне болуп атасыңар деп тартат. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Саламат, кандайсыз, жакшысызбы? Тартпайлы коёк. Сиздер депутатсыздар да, туурабы? Жок. Ким? Сиз депутатсызбы? Мен депутатмын. Нар киши депутатпы? Жок. Депутат. Депутат азыркы кеткен. Кеңештин мурунку депутаттар азыр депутат эмес. Мурункулар деген. Сатканда айтып чакырып кеткен. Асан сөгүнүп кеткен. Мен жер алдым, жер алдым дегендер. Азыр чыгып кеткен. Рыспайга барып, чек бербесең, ишти кылгыла да, зачем мен болсун? Чек бербесе не иш кылыш керек? Жок, ошо Рыспайга оруп тартып эме кылып берет, зачем келесиңер? О, булар азыр Рыспайга баргыла, эме кылгыла. Ооба. Мен кой берем мени. Сен пидорас. Жок, койгула. Депутаттар сөгүнүп, мына депутат. Gördün mü? Şurada kılattı. Bir gittim mafya. Uşunu şaylap koyupsuzlar demiş. Ya salayım, yer çaylayıversin. Çay ver, var mı kılıp da çayladı geldi. Bularcı bir yerde Hristiyan. Buna hazır bala daha bir üçüm yeme. Mafya bularcı üreket. Korkut, barca korkut. Nege korkut ola? Korkut, bular kıyın, göründen uğrap, muştaşın. Asiler var da uğrap, siler çokta büyüğünü var uğrap. Bular üşünler. Var, geçerler tebek kötü. Tebek. Hareket ошо бала, ona, акшепта. Ana gördün mü oğlum kadın? Kaç soruşlar bizde oşattım. Ya sөгүнүп жатса э. Bir balana тийип Эме да мисалы. Өкмөт башка бирөө болгон болсо, мисалы да, сиз өзгөртөбүз деп атасыңар да. Силердин максатыңар ушундай болуп атат да. Биздин максатыбыз, биздин максат. Мен силерге мындайда, Азыр өзгөрбөш керекпи? Жок, майлы, өкмөттү өзгөртмөктөн турсун, мага демектен башканы алып келип коюп алгыла. Просто мисалы сиз депутат болупсуз, а? Мен депутат эмесмин. Анан эмне сизде элдин бардыгы? Ол сизди элдин бардыгы сизде коркутмуш го? Рекеткен да ошондой айттат. Ошонто айттат. Она чоң эле аксакалдар айтты. Уятты ал. Adamın hukuku var mı ten? Жок, анда сиздин буларга эч эмеңиз жок экен. Эмне тиешеңиз бар анда сиздин азыр? Буларга жок, буларга тиешем жок, просто айттым. Айылда ынтымакчылык болойлу. Биз ынтымакчылык керек бизге. Бизге о, менен керек жок. Качан болот? Билесизби ынтымак? Ынтымак калыстык болгондо болот да. Жок, уксаң? Калыстык болсо ишеним болот. Ишеним болсо анан ынтымак болот. Анан эгерде калыстык жок болсо ишеним жок болот. Ишеним жок болсо. Даканса сөздү уксаң сен? Даканса сөздү укпай эле эме кылып бербе да. Тартонаны. Мен силерге дагы айтам. Бир 10 адамды чогултуп алып, мына жерде мындай кылгандын туура эмес. Мен сиздерге дагы айтам. Мен силерге мындай. Не кылыш керек? Просто элдин бар жогун чогулткула. Элдин эмесин уккула. Не дейсиңер? Андан кийин анан үгөт чыгаргыла да. Ооба, чогулсун. Чогулсун, элдин баары жогу чогулсун дагы. Жыландын эли чоң, 700 эме бар. 700 кожолук. Түтүн бар. Эми уккула туугандар. 7,5 миң эл бар экен да. 7,5 миң. Ошон үчүн мындай да.
Biz hali 5-6 özle çıkıp alana mınday kılıp versek bu yerde turamayız. Sen alın bizge turaçın kam. Yok, turaçını utam ben sizlerge. Ne yuvatasın arayçım, ne yuvatasın? Ben gülgön yok mu? Ben jönle Sapaga ayttım bar öyle. Dostum. Ben Sapa dostum. Siz çıkıp bakıla devine koydum. Boldu söyle men diyorsun. Biz de bilsen aytpaysın. Turala kılıp atmışlar. Ben sizler tura kılma. Baya maga demekten Rıspay'ın üyünü alma kılaçın. Sen mama yaptın. Ne kula yap? Rıspay'ın üyünü alma. Haydi Rıspay'ın üyünü almasın. Хорошо. O meçitti koşu alma kılaç ya. Jerde bu 10 adam mene çeşilbek durgan mesele yok ama. Eldim bar joğun çoğulsun. Hazır, men çoğultkan jokmун birinciden. Men жооп берейин би? Жоқ, мен силерге да айттым. Мына жерде азыр эл топтолду. Башты өртөрмөсөң, эл топтолду. Эл топтолду. Мени келе кал, эл топтолуп турат дешти. Мен келдим. Калганы калды, кеткени кетти. Биле, Зайбол, мынандай да. Азыр эркекчечи. Айлөкмөттүн урганыман жок. Айлөкмөттү Анан эмнеге күйүп атасыз азыр? Мен не ынтымакчылык мына жерден жоголуп атат да. Рекет каяктагы жөнүнө келсе эле рекет деп баштады го. Мынаны карап кой. Мына өлкөлөр ма турабы мына. Биз жөнүнө айылга кызмат кылабыз. Кудага шүгүр кызмат кылабыз. Ан келсе эле рекет деп баштады го аялдар. Не үчүн ошону айтып жатат? Ошону эмнеге айтат? Ошону суроо бергилечи ошолорго. Барып суроо бергиле. Элдин баарын коркутат деп. Мына эркектер мына ошолорду баштап жүрөт мына эркектер. Жооп берсин да. Не деп жооп берсин? Жооп берсин, бер суроону. Жок, булар мына эркектер баштап жүрөт го. Шулар баштап жүрөт. Бер да ошо суроону. Мына рекет дегенди. Рекет деген жооп берсинчи. Аны сизди рекет деп айт деп баштабаса керек, жешет жүрөсүң. Ал жөнүндө эмес. Бердечи буяк жөн эле немеден эле бул Биз Састаралды о Красноярдан келгенбиз өзүбүз. Рекет деген нерсе жооп бергиле да. Ошол эле нерсе. Ооба, рекет башка нерсе болот. Азыр биз кайда кеттик? Биз мен машинама кеттим. Эме кылат да. Жанагы эжем немес. Мына ызы чуудан бери арак эле туралычы эми. Азыр эми алар маш экен. Азыр дагы эме болду. Мугалим сизби өзү? Мугалим болуп иштеген мына. Мугалим болсоңуз сиз көңүл бурсаңыз керек. Айылда китепкана барбы жокпу? Китепкана жок болгон, качан эле. Китеп окуган бала барбы айылда? Азыр китеп азыр окуп атпайт эч ким. Окуп жаштар жалаңда телефон көрөт экен. Аны түшүнүп атам. Каяктан китеп окуп атышат? Ошо мектепте окушат ошо. Бирок мына жерде китепканаңыздар бүт элек экен. Азыр китепкана жок. Бул 4 жыл 5 жыл болду окшойт, бүт элек ошо. Баштады болгон айлыгын алат болду. Ошо айлыгын алат дейт. Бирок мына жакта ичкерде бир китепкана деп айыл өкмөтүнүн ичинде бирдеме бар дейт. Жок, иштеген жок китеп. Жок. Мен ошо бул жерде китепкана бар эле, ошол 3 жыл мурда мен өзүм китепти аябай жакшы окуйм да, көп окуйм да. Келип бир 2 жолу келип таппай койдум. Айым эле келип турат ошо. Анан кийин китепкана салып атат дейт, анан каягында экенин билбейм дебесин. Китепкананы могу жака салып атыптыр. Бирок бул жакта билбейм, бүт элек 4 жыл 5 жыл болду. Келет да күндүз адилетче. Күндүз келет, ошол жерде жүрөт, Бир күндө канча окуучу келет? Мен бу жерде турбайм күндүз. Мен ишим бар да. Адам келип отурабы? Ичинде стол токточу мага. Столдор бар. Үйүнө эле бара койсоң. Мына жерде азыр библиотека деп атышат. Бул айыл өкмөттүн имаратынын ичинде экен. Бул жерде болгону бир мындай стол турат, дагы бир мындай стол турат. Анан бир дагы текче жок, кадимки ошол жөлүнө жерге китептер жыйылган, ошол турат. Анан бул жерде ошол жанагы библиотекар өзү келип, өзү китеп окуп, өзү отура турган эле жер экен. Бул жерде өзүнчө китеп окуй турган бир дагы шарт жок өзү негизи. Анан бул жерде канча адамды күнүгө тейлеп, кантип китеп берип, китеп алып, кантип эме библиотека катары иштеп аткандай эмеси жок. Мына айнегинин арчылбаганына бир нече жыл болгондой. Азыр биз ушул Адалат деген китепканачынын үйүнө келдик. Ал үй ушул экен мына. Айыл өкмөттөгү жана өзүңөр уктуңар, алар айтып атышат. Айыл өкмөттө китепкана жок, бирок китепканачы бар экен. Китепкана иштебейт экен, бирок китепканачы айлык алат экен. Мына ошонун жөнүн себебин сурайлычы. О, Адалат эже. Ал меймандан бир жактан келишти, эртең. Эртең.